Бакытбектин колдоочулары бакылуусуңарбы? Өзүбүздүн жашообузда өткөн күнбөш үчүн келечекке ыраазы болуш үчүн окуу кыймылда танда дейт. Тандайбызбы? Кимди тандайбыз? Азаматтармы? Ыраазычылык. Мына өзүнө берейин сөздү. Чоң рахмат. Урматтуу аксакалдар, апалар, карындаштар, инелер. Мен бүгүн сиздердин алдыңыздарга дагы бир жолу келип атам. Өткөндө сиздер менен ар бир айылда жолугуп кеткенмин. Ошол жолугушууларда жергиликтүү соңку 30 жылдан бери чечилбей келе жаткан көйгөйлөрдү мага айткансыздар. Андан кийин мен ошол айылдарга барып, ошол чечилбей жаткан маселелердин баардыгын өзүм жеринен барып көрүп, көчөмө көчө кыдырып, таанышып келдим. Бүгүн сиздерге мен ошол көйгөйлөрдү кантип чечүүнүн жолу бар, кантип чечүүгө болот деген маселеге жооп бериш үчүн ошондой эле өзүмдүн депутаттык программам тууралуу кыскача сиздерге дагы бир жолу маалымат берип, сиздердин сурооңуздарга жооп берүү максатында сиздердин алдыңыздарга келдим. Урматтуу шайлоочулар, менин депутаттык программам 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү элдин жашоосун жакшыртуу, экономиканы көтөрүү үчүн мамлекеттик деңгээлде кандай иш-чараларды аткарууга болот деген суроого жооп берет. Экинчиси жергиликтүү көйгөйлөрдү кантип чечебиз деген маселени тегерегенде болмокчу. Мен дароо эле сиздерге экинчи маселе тууралуу айтайын. Жергиликтүү көйгөйлөр боюнча. Буга чейин жолугушууларда сиздер айттыңыздар, олуттуу айрыкча соңку бир нече жылдан бери чечилбей келген көйгөйлөрдүн катарына жалпы төмөнкү чүйдө жашаган тургундардын эң негизги көйгөйлөрүнүн бири бул жер маселеси. Анткенин себеби баардыгыңыздар дыйканчылык менен көбүнчө, мал чарбачылык менен көбүнчө алектенгендиктен иш жүзүндө карапайым калктын бир сотыктагы дыйканчылык кылганга же болбосо турак жай салганга жерлери жок. Ошол эле мезгилде бир уч олигархтардын 1000 гектарлар жери бар экендиги тууралуу сиздер мага айттыңыздар. Бул чындыгында соңку бир нече жылдан бери чечилбей жаткан маселе экен. Мындан сырткары сиздер мага айттыңыздар жол маселесин. Бул дагы баардыгыбызга тиешелүү маселе. Айрыкча шаарга кетүүчү аэропорт аркылуу жол. Шуну оңдоону айттыңыздар. Ошондой эле ар бир айылдын ичиндеги жолдорду айттыңыздар. Мен дагы кошумча дагы бир нерсени сиздерге сунуштайт элем. Сиздерге мамлекет тарабынан эгерде жакындан жардам берем, сиздерге шарт түзүп берем, сиздердин жашооңуздарды жеңилдетебиз дейт турган болсок, анда мына жаңы пактадан нары сокулга кеткен эски жолдун баардыгын оңдоп, түздөп, жакшы абалга келтириш керек. Ошондо гана сиздердин мына дыйканчылык кылган атуулардын, мекендештердин базарга түз өздөрүнүн чыгарган өндүргөн товарларын алып чыкканга толук мүмкүнчүлүк түзөт. Мен Кудай кааласа парламентке элдердин көпчүлүк добушун алып келе турган болсом, жол маселесине келгенде мына ушул аэропорт аркылуу кеткен жолду, андан кийин жаңы пакт аркылуу сокулукка чыккан жолду оңдоттуруу маселесин мамлекеттин айрыкча өкмөттүн алдына кабыргасынан коюп, өкмөттүн планына киргизип, анын маанилүүлүгүн түшүндүрүп, чечтирип бергенге мен толук аракет кылам. Ал эми жергиликтүү маселелер боюнча айтсак, дагы бир көйгөйдү жер маселеси боюнча. Мага маалыматты жергиликтүү тургундар беришти. Чындыгында жер маселесине келгенде карапайым калктын бир соттагы жери жок экен. Көпчүлүгүн олигархтар, мурдагы айыл өкмөтү, акимдер жана башка жергиликтүү чиновниктер, жогорку чиновниктер аралашып, коррупциялык механизм түзүп, мафиялык топту түзүп, алар мына ушул жерди өздөрү каалагандай кылып калчашкандыгын мага айтып беришти. Ал тургай
архивдик документтердин баардыгын оңдошуп, аны тескерисинче башкача өздөрүнө ылайык жаздырып туруп, андан кийин өздөрүнүн максатына жетиш үчүн жердин баардыгын жең ичинен соодалап ийгендигин мага жеткиришти. Албетте анын баардыгын териштириш керек. Бирок Кудай кааласа бул көйгөйлүү маселе экен, чечилбеген маселе экен. Урматтуу шайлоочулар, эгерде сиздер мага добуш берип колдой турган болсоңор, мен ушул маселени мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, мамлекет башчыга жеткирип, Камчыбек Кыдыршаевичке жеткирип, маселенин көйгөйлүү экендигин аларга түшүндүрүп, мына ушул маселени чечтиргенге мен сизге жардам берем деп, жардам берүүгө аракет кылам деп айта алам. Ошондо гана, урматтуу шайлоочулар, ар бир дыйкан өзүнө керектүү жер участогуна ээ болот. Ошондо гана биздин жашообуз жакшырат. Ошондо гана качан гана жердин ээси дыйкан болгондо, ошондо биздин жашообуз өзгөрөт деп ойлойм. Ушундай максатка жеткенге мен толук аракетимди жумшайм. Ал эми экинчи дагы бир чоң көйгөйлүү маселе бул мектеп маселеси, бала бакча маселеси. Айрым айылдарда таза суу, ичкенге таза суу жок экен. Туу суу маселеси. Айрым айылда салынган үйлөрдүн документтери жок экен. Жергиликтүү чиновниктер документ бербей жатыптыр. Анын баардыгын мен иликтеп көрдүм. Ошондой эле дыйкандардын өндүргөн продукцияларынын убагында сата албай, алар чирип кеткендигин да көрдүм. Анын баардыгын чечүүнүн жолу бар, урматтуу агайын туугандар. Анын чечүүнүн жолу бул депутат менен сиздердин ортоңуздарда түз карым катнаш болуш керек. Ошон үчүн ушул максатта мен, Кудай кааласа, элдин добушун алып кала турган болсом, анда менин ар бир айылда жок эле дегенде 3-төн 4төн өкүлчүлүгүмдү калтырып кетип атам. Ал өкүлчүлүктөрдө менин түз телефонум болот, менин помощниктеримин, жардамчыларымдын телефону болот. Ошентип мен сиздер менен түз байланышып, көйгөйлөрүңүздөрдү мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, маселени өкмөттүн алдына кабыргасынан коюп, чечилишин талап кылганга менде мүмкүнчүлүк болот. Ушундай системада, ушундай план менен иш алып барып, сиздерге жардам берейин деген ниеттемин, урматтуу шайлоочулар. Дагы бир маселени мен көрө алдым. Бул депутаттардын карапайым элдин алдындагы жоопкерчилигин чыңдоо маселеси учурдун талап экендигин мен түшүндүм. Анткенин себеби, баардык жерге барганда айылдын тургундары мага айтып атышат: айланайын балам, депутаттар шайлоонун алдында келишет, убаданы беришет, бирок ошол бойдон дайыны жок, биз менен байланышка чыкпай, бизге жардам бербей, жоголуп 5 жылдан кийин кайра келишет деп. Мына ушул маселенин чечүүнүн бир жолу бар. Ал дагы мыйзам аркылуу чечилет. Кудай кааласа, Кудайым буйруп, элдин добушун алып келсем парламентке, анда мен 5-чи мыйзам катары депутаттардын карапайым элдин алдындагы жоопкерчилигин чыңдоону күчөтүү боюнча атайын мыйзам долбоорун киргизгенге мен сиздерге убада берем. Ал мыйзам кабыл алынып, ишке кирише турган болсо, анда ар бир депутат ким элге берген убадасын аткарбаса, эл менен түз байланышка чыкпаса, элге келип өзүнүн жардамын бербесе, анда сиздерде чоң рычаг, чоң күч болот. Бардыгыңыздар биригесиздер дагы колду топтоп, ошол депутатты кайра чакырып алуу укугуна ээ болосуздар. Ошондо гана сиздер, ар бир депутат сиздердин алдыңыздарга келип, сиздер менен чогуу иштегенге мажбур болот. Бизге ошондой мыйзам керек экен, мен ушул мыйзамды да Кудай кааласа киргизем. Эң сонун. Урматтуу шайлоочулар, менин мамлекеттик деңгээлдеги жасай турган, аткарыла турган сунуштарым өлкөнү өзгөрткөн 4 мыйзам деген ураандын алдына мен сизге жеткиргенге аракет кылып атам. Ал ураандын негизги мазмуну төмөндөгүчө. Муну өзүңүздөр билесиздер, соңку 4 жылда Кыргызстанда экономикалык өнүктүрүүнүн дагы экинчи бир этабына чыгууга, элдин жашоосун жакшыртууга, жумуш орундарын түзүүгө жетише турган негизги фундаменталдуу 5 маселе чечилди.
Бул маселе соңку 30 жылда чечилген эмес. Биринчи маселе бул бекем тартип орноду. Кылмыштуу топ төрдү менен жоюлду. Үчүнчү чек ара маселеси чечилип, Борбордук Азияда тынчтык орноду. Төртүнчү коррупция менен каршы айыгышкан күрөш жүрүп атат. Анын негизинде 2020 жылы биздин улуттук бюджеттин өлчөмү 8 миллиард доллар болсо, бүгүнкү күнү 17,5 миллиард долларга чыкты. Анын натыйжасында көптөгөн социалдык маселелер азыр соңку жылдары чечиле баштады. Төртүнчү Кыргыз-Кытай темир жолу курула баштады. Бул дагы Кыргызстанга ири инвесторлорду тартып келүүгө өбөлгө түзө турган абдан орчундуу маселе. Эми мына ушул 5 маселенин экөө же бир азы чечилбегенде Кыргызстанга ири инвестицияны тартып келүүгө мүмкүн эмес эле. Маселен, эгерде Кыргызстанда кылмыштуу топ иштей турган болсо, анда эч бир өзүн сыйлаган ири инвесторлор Кыргызстанга келмек эмес. Экинчи, эгерде Кыргызстанда буга чейинки жанагы коңшулаш өлкөлөр менен чек ара маселеси чечилбегенде, анда дагы ири инвесторлор Кыргызстанга келмек эмес. Айтор, мына ушундай 5 маселенин чечилиши учурда Кыргызстанды туруктуу экономикалык өнүктүрүүгө жеткирүү, Кыргызстанда көп жылдык өндүрүштөрдү ачуу, айыл чарбасын автоматташтыруу, Кыргызстанга жаңы технологиялык өндүрүштөрдү уюштурууга учуру келди. Ошон үчүн биздин мамлекет башчыбыздын эң негизги максаты азыр башка өнүккөн өлкөлөрдүн, ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү ийгиликке жеткирген, Кыргызстанда ишке ашырууга мүмкүн болгон иш-чараларды Кыргызстандын мына биздин өлкөдө ишке ашыруу болуп саналат. Ал кандай жолдор менен ишке ашат? Ал негизинен 4 мыйзамды биз кабыл алып, анын бардык ишке ашыруу механизмдерин толук иштеп чыгып, аны турмушка ашырсак, бизде мына ошондой максатка жетүүгө толук мүмкүн. Мындан башка өнүктүрүүнүн жолу жок, өлкөнү жакшыртуунун жолу жок. Ал кандай мыйзамдар? Бул биринчи мыйзам. Бул Кыргызстанда жеке менчикти көздүн карегиндей сактоо, жеке менчиктин корголушуна мамлекет тарабынан кепилдик берүү мыйзамы. Бул Кыргызстанда экономикалык эркиндик алып келет. Бул абдан маанилүү. Экинчи, урматтуу шайлоочулар, бул Кыргызстанда банктардын атаандаштыгын орнотуу мыйзамы. Эгерде банктардын атаандаштыгын түзө турган болсок, анда автоматтык түрдө Кыргызстанда банктардан алынуучу пайыздын өлчөмү төмөндөйт. Экинчиден, биздин ишкерлердин, бизнесмендердин, айрыкча мен байым деген жаштардын банктардан төмөнкү пайыздагы акчаларды алып, өзүнүн идеясын ишке ашырууга толук мүмкүнчүлүк түзүлөт. Үчүнчү, биздин карапайым калктын ар кандай себептер менен соңку бир нече жыл бою, жылдарда ар кандай турмуштук себептер менен банктардан жогорку пайызды алып алган акчаларынан кутулуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Тагыраак айтканда, бул абдан маанилүү мыйзам, урматтуу шайлоочулар. Анткени азыр кыргыз элине эмне керек? Жаштарга эмне керек? Бизнесмендерге эмне керек? Аларга начальный капитал керек. Эгерде төмөнкү пайыздагы кредиттерди камсыз кыла турган болсок, көп жылдык, анда сөзсүз түрдө Кыргызстанда ишкерчилик жанданат. Бизнес өнүгөт. Маселен, мына айыл чарба жериндеги дыйкандарды ала турган болсок, 500 000 сомдук кредит ала турган болсоңуз жазында. Аны эгерде 5%дан ала турган болсоңор, айына силер бөлө турган болсоңор, 2500 сом гана төлөйсүңөр. 5 жылдан кийин жалпы сумманы төлөгөнгө жеңилдик болот. Ар бир дыйкан айына 2500 сом төлөсө болот. Бул жеңил, бул дүйнөлүк практика. Өнүккөн өлкөлөрдө дыйкандарды, ишкерлерди колдош үчүн эң төмөнкү пайыздагы кредиттер берилет. Тагыраак айтканда 5%га чейинки 3%, ал тургай 1%га жетпеген 0,000 деген пайыздардагы кредиттер берилет. Эмне үчүн? Ошондо гана эл байыйт. Ошондо гана бизде жумуш орундар түзүлөт. Ошондо гана жумуш орундар түзүлүп, элдер туруктуу жумуш маянага жетише алат. Бул мыйзам абдан маанилүү мыйзам. Үчүнчү мыйзам, урматтуу агайын туугандар, Кыргызстанда жаңы технологиялык өндүрүштөрдү көбөйтүү, ошондой эле
экспортқа шығара тұрған продукцияларды өндірген ишканаларды көбейтүү. Ан үчүн үчүнчү мыйзам буга жол берет, мүмкүнчүлүк берет. Анын негизинде кимде ким жаңы технологиялык өндүрүштү Кыргызстанда уюштура турган болсо, анда ал уюштуруп, эгерде товарын экспортко чыгара турган болсо, анда ал ишкер жок эле дегенде 15 жылга салыктан бошотулуш керек. Бул абдан маанилүү мыйзам. Бул жаңы технологиялык өндүрүштөрдүн Кыргызстанга келишине шарт түзөт. Бул мыйзам иштей баштаганда Кыргызстандагы ар бир ишкер өзүнүн акчасына чет мамлекеттерге барып, ал жактардан жаңы технологияларды таап, жаңы технологиялык өндүрүштөрдү таап, алып келип Кыргызстанга. Бул жерде өзүнүн ишин уюштурууга аябай кызыктар боло баштайт. Анткени андай ишкерлерге мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлөт. 4-чү мыйзам, урматтуу шайлоочулар, бул сапат жана стандарт мыйзамы. Биздеги ар бир өндүрүлгөн товар, мамлекеттик кызмат көрсөтүү, ошондой эле курулуш материалдары, социалдык объекттерди куруу бардыгы жогорку стандартта, жогорку сапатта болуш керек. Эгерде биздин өлкө сапаттуу товар өндүрсө, ошондо гана биз ийгиликке жетишебиз. Эгерде биздин өлкөдөгү өндүрүлгөн товарлардын бардыгы дүйнөлүк эл аралык деңгээлдеги сапаттуу болсо, анда башка өлкөлөргө биз үлгү боло алабыз. Бул өлкөнүн өнүктүрүүнүн бирден бир жолу, урматтуу шайлоочулар. Менин айтайын дегеним, урматтуу аксакалдар, урматтуу эжелер, менин айтайын дегеним, мына ушул 4 мыйзам кабыл алынып, ишке аша турган болсо, анда биринчи кезекте Кыргызстанда бизнесмендердин, ишкерлердин саны көбөйөт. Республика боюнча көбөйөт. Ишкерлердин саны көбөйгөндө жумуш орундар пайда болот, жумуш орундар түзүлөт. Жумуш орундар түзүлгөндө биздин элибиз, карапайым элибиз, туруктуу маянага ээ болот. Туруктуу маянага ээ болгондо сөзсүз түрдө мамлекеттин казынасына салыктар көп төлөнө баштайт. Мамлекеттин казынасына салыктар көп төлөнгөндө, мамлекеттин казынасы жогорулаганда, моундай социалдык көйгөйлөр, социалдык проблемалар мындай жеңил чечилет. Комплекстүү чечилет. Бардык жерде көйгөй калбай, бардыгын чечүүгө мүмкүнчүлүк болот. Бул, урматтуу агайын туугандар, өнүккөн өлкөлөрдү, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү ийгиликке жеткирген бирден бир туура жол. Ушул жолго биз түшүшүбүз керек. Ушул жолго түшүш үчүн, урматтуу агайын туугандар, сиздерден менин өтүнөрүм, бул жолку шайлоодо добушуңуздарды сатпай, добушуңуздарды алмаштырбай, келечек үчүн, келечекти өзгөртүү идеясы үчүн мына ушул 4 мыйзамды турмушка ашырып, ишке ашырыш үчүн, кабыл алып, аны ишке ашырыш үчүн, ошол идея үчүн 18 номерде турган Бакыт Аманбаевга добуш беришиңиздерди мен сиздерден өтүнөм. Мен угуп атам, урматтуу шайлоочулар, мына соңку күндөрү айрым талапкерлер тарабынан акча таратылып, ал тургай ар бир үйдө канча адам добуш берүүгө укугу болсо, ошолордун бардыгын агитатор кылып сатып алган ушулар мага жетип атат. Бул туура эмес жол, урматтуу шайлоочулар. Урматтуу аталар, апалар, инилер, карындаштар, бул туура эмес жол. Соңку бир нече жыл бою биз ушундай жол менен шайлап келатабыз. Соңку бир нече жыл бою биз добушубузду тууганыбызга, жердешибизге, жакындарыбызга беребиз, же болбосо мына ушундай жол менен сатып жиберип келебиз. Бул туура эмес. Бул өнүгүүгө алып келбейт. Эгерде ошондой боло турган болсо, сиздерге кимдир бирөө акча бере турган болсо, албаңыздар. Бирок мен сиздерден өтүнүп суранам, кабинага киргенде сиздер өздөрүңүздөр каалагандай добуш берүүгө укугуңуздар болот, мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Кабинага киргенде сиздерди эч ким кодулабайт. Канча отурдуң деп сураганга акысы жок. 5 мүнөт, 10 мүнөт отуруп, ишиңерден 18 жаш дегенди ырдап,
Sen 18 жаш деген номерде турам да мен. Ооба. Ырдап 18 санды эстеп, андан кийин добушуңуздарды жанагы квадраттан чыгарбай туруп петичка койсоңуздар, ошондо туура болот. Эгерде квадраттан чыгарып жиберсеңиздер, анда дагы шайлоо бюллетени жараксыз деп табылат. Жараксыз болуп калат. Ошон үчүн ошондой добуш берсеңиздер, сиздер келечекти тандаган болосуздар. Рахмат. Sana su berip koysun bu. Su. Hazır olsa bu bütlerden kim sökmeysem de kol çap böyle. Хорошо. Азыр урматтуу шайлоочулар, эгерде сиздердин добуштар, сиздердин суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Каалагандай суроолорду бере бериңиздер. Мени таарынып калат деп ойлобоңуздар. Капризный суроолоруңуздарды берсеңиздер да болот. Мен суроо жооп бүткөндөн кийин, андан кийин 18 жаштырдап, андан 4 мизам деп кыйкырып, андан кийин жыйыныңызды жыйынтысак деген сунуш бар. Келіңіз. Соны аябай соны түшүнүп атасыңар, а? Биздин кандидат балыкты бере эле кетип калбай, балыкты кармаштын жолдорун үйрөтүп, балыкты алтын балыкка айландырып, аны кайра сатуу жолдорунда үйрөтөм деп толук кандуу программа келген үчүн биз ушул жерде отурабыз. Себеби мен кече эле айлык алып келдим Каракулжага, Каракулжанын жайлоруна чейин асфальт болуп кеткенин көрүп, мына жерден биз Камышановкага чейин 100 километрге жетпеген кирip, жерибиз ушунчалык тамтыгышып турганда биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Кимди тандаганбыз? Акчаны 5 күндүк жашоого деп акчаны алып алганбыз, анан 5 жылдык депутатты качырып жибергенбиз. Эмнеге? Мен сага акчаны бергенмин, эч нерсе билбейм дейт. Сага керектүү болуш үчүн мен сени сатып алгам деп. Ушуга келдик. Оңдошубуз керек, ойлонушубуз керек, чоңоюшубуз керек. Мировой стандартка чыгыш үчүн эң сонун 4-стакан айтып кетти, сапатка өтүү, жекеменчик, банк, булардын бардыгы ойлонулуп, баштан өтүп, 30 жылдан бери Америкага чейин барып, практикада көрүп келгенин айтып, бизге жеткирип ошого жардам берем деп келген депутатка биз ушунчалык сүйүнүп, сүрдүгүп, толкунданып, муну колдоп коюу биздин милдет. Ошон үчүн 18 жашка чыкканыңарды эстеп, унутпай, бюллетенге жакындаган сайын 18 жашка чыга бересиздер да. 80 жаштасыздар, 90 жаштар, ошол бюллетенге барганда 18 жашка чыгып койгула алтындарбы? Кимде суроо болсо, ачык, шашпай сүйлөшөм деп келди. Мындай депутат жок, экиси да келип атат бизге. Көрүп атасыңар, Айылдын о капустанын терип аткан жерде полияга чейин барды. Ошол эле капустаны размер менен, сонун упаковкалап, сонун сактап, майга чейин сактайбы, юнга чейин сактайбы, сактап туруп каалаган баасына сатып алуу. Ошол жолдорун силерге жардам берем дегенде биз сүйүнүшүбүз керек. Кимде суроо бар гана? Баштап коюңуздарчы, ким мындай көйгөй, албетте көйгөй жок болбойт да, бизде көйгөйдү өзүбүз деле ойлоп табабыз да. Ошондой бир чечилбей жаткан вопростор болсо, кел ага. Ошо боюнча бир маалымат берип койсоңуз жакшы болот эле. Жаңы алган участоктардын документтери боюнча да аябай кыйналып атабыз да. Тегелеп бүтпөйт, ошо боюнча дагы маалымат берип койсоңуз. Тас. Рахмат. Мен мирный айылына барып, жөө кырдырып, ал жердеги жанагы суу чакырган жерди көрүп, атолдар менен сүйлөшүп келдим. Чындыгында бул чечиле турган маселе экен. Анткени себеби айылдын тургундарынын ичериге таза суусу жок экен. Таза суу жок болгондуктан алар бир нече километрде башка айылга келип туруп суу алып кетишет экен. Бул маселени Кудай кааласа чечүүнүн жолу бар. Биринчи жолу бул өкмөттүн алдына кабыргасына маселени коюп туруп, өкмөттүн планына киргизип, муну чечүүнү талап кылуу. Ошол эле мезгилде экинчи жолу бул эл аралык каржы уюмдары менен сүйлөшүү, эл аралык жанагындай элдерге жардам бере турган фонддор менен сүйлөшүү, жана башка чоң ири ишканалар менен сүйлөшсө болот. Мына мен элчи болуп келдим. Эл аралык уюмдар менен көп иштешем.
Кудай кааласа бул маселени мен эки түрдүү жол менен чечкенге мен сиздерге колумдан келишинче аракет кылам деп сиздерге айта алам. Өтө деле чоң каражат талап кылынгандай эмес, ал жер чечсе болот. Себеби ар бир элге жардам бере турган жанагындай кайрымдуулук фонддору мындай маселелерге келгенде эч кайра тартпайт. Аларга түшүндүрүп айтсаң, айылдын жашоочулары менен тааныштырсаң, алар мындай маселени чечкенден эч баш тартпайт деп ойлойм. Кудай кааласа бул маселе чечилет. Анан мындан сырткары сиз айттыңыз документ маселеси. Ошондой эле документ маселеси коңшулаш айылда да бар экен. Чындыгында жерди мыйзамдуу берилген. Ошол эле мезгилде анын документтери алууга уруксат, үйдү салууга уруксат бар экен. Бирок негедир бул документтер гос реестриге барганда ошол жерде кармалып жатат экен. Анын себебин толук түшүндүрө алышкан жок. Мен ойлойм, бул маселени дароо эле чечсе болот. Себеби гос реестр же болбосо акимият карапайым атуулдардын чечиле турган маселесин кармап отурганга эч кандай акысы жок алардын. Болгон алар бир нерсени үмүт кылып аткандыр, же болбосо кайсы бир болбогон бир себепти себеп кылып кармап отургандыр. Кудай кааласа мен элдин батасын алып келе турган болсом, дароо эле тиешелүү мамлекеттик органдарды чакырып туруп, бул маселени дароо эле чечкенге мен жардам берем деп айтам. Белгисиз. Суроо. Ассаламу алейкум. Урматтуу Абдамамбаев. Сиздин өткөн сокулукта жолугушууга барыбыз барганбыз. Ал жерде сиздин элге кайрылган сөздөрүңүздү уктук. Ошол жерде айттыңыз, мен 4 мыйзам менен баратам деп жооп беришти. 4 мыйзамды баргандан мен ошол жерде 4 мыйзамды ошол кабыл менин тажрыйбам да жетет, саясий эрким да жетет, билимим, илим да жетет дедиңиз. Биз элдер ошол жерде сөзүңүздү угуп, аябай ичибиз сыйлады. Анан ошол жерде чогулган элдин баары биздин мына нижний зона деп коет. Бул жаңы жер, Пахта, Камышанка, Рижичуй. Бул жерде элдердин баары мал жана дыйканчылык менен алектенет. Ошо жана сиз айтып аткан программаңыз боюнча бизде ишенич пайда болуп атат. Пайда болгон себеби сиз өзүңүз Америка Кошмо Штаттарда элчи болуп иштеп келдиңиз. Элчилер менен жолуктуңуз. Тажрыйбаңыз бар деп ишенебиз да. Ошо сиз айтканыңызды айттыңыз. Ошо айылдардын основной көйгөйү дыйканчылык экен. Анан жанагы холодильник сактоо. Ошо холодильникти тартыш бул көп кыйынчылык эмес дедиңиз. Бул көп келсе 100 миң 150 миңдик проект дедиңиз. Ошол проектиңизди канчалык деңгээлде ишке ашырып бересиз? Биз аябай ошолорубузга ишенип, мына сиздин ушул жерде колдоо командасы келип, сизди ушу жогорку кеңешке ак тилек менен колдогон келип отурабыз да. Ошону ушул элдин алдында ушул баары ниши зонанын элдери отурат ушул жерде. Ошого дагы жакшы берсеңиз, биз Кудай кааласа жалпы эл сизди колдоп берүүгө даярбыз. Мен ушул маселени жеринде көрүп, талаага барып, дыйкандар менен да сүйлөштүм. Ал жердеги чачылып жаткан перести, помидорлорду көрдүм. Чындыгында бул маселени чечүү учурдун талабы. Анткени себеби биз азыр өнүккөн информационный коомдо жашап атабыз. Мындай мезгилде, мындай учурда сөзсүз түрдө мамлекет, өкмөт өзүнүн жарандарына, дыйкандарга жетишерлик шарттарды түзүп берүүсү керек. Бул маселе менин оюмча буга чейинки сиздердин депутат тарабынан жогорку бийликке, өкмөткө, өкмөт башчыга, президентке жеткен эмес. Себеби мына төмөнкү чүйдө бардыгы биригип 37 миңге чейин шайлоочу бар экен. 37 миңге чейин адам жашайт экен. Эми ошол 37 миң адамдын көйгөйү мына соңку мезгилде чечилбей келатыр. Дыйкандарга эмне керек? Жер керек. Дыйкандарга эмне керек? Суу керек. Дыйкандарга эмне керек? Өндүргөн продукциясын сатып, ошону жогорку кымбат баада сатып, өзүнүн турмушун оңдогонго шарт түзүп берүү керек. Мына ошондой шарттарды түзүүнүн бирөөсү мына заманбап холодильниктерди салуу, заманбап складдарды салуу, ошондой эле кайра иштетүүчү ишканаларды куруп берүү. Кайра иштетүүчү ишканаларга да өтө көп акча талап кылынбайт. Маселен, помидорду кайра иштетүүчү ишкана курганга
же болбосо ПРСти кайра иштетип ишкана курганга жана башкаларга ошондо гана дыйкандардан мүмкүнчүлүк түзүлөт, өзүнүн өндүргөн товарын дароо тигилерге өткөрүп коет. Же болбосо жанагындай холодильник, атайын холодильниктерге, атайын сактоо жайларды жайлап сактап туруп, кымбат баада сатып ийгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушундайды түзүп бергенде гана бизде элибиздин жашоосу жакшырат. 37 миң шайлоочунун жакшы жашоого жетүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Муну Кудай кааласа мен мамлекеттик деңгээлде көтөрөм. Эл аралык каржы уюмдары менен да сүйлөшөм. Бул маселени чечүү мен ойлойм өкмөттүн алдындагы бирден бир чече турган маселенин катарында турган олуттуу маселе деп ойлойм. Болгону бул маселе убагында жеткен эмес. Ооба. Анткени себеби сиздер жер мафиясына аралашкан, өзүнүн кызыкчылыгына иш алып барган талапкерлерди шайлап, убара болуп жүргөнсүздөр. Эгерде ошолор кайра шайлана турган болсо, алар эч убакта бул маселенин чечилишине кызыкпайт. Алар жабылуу аяк, жабылуу бойдон калсын деген принцип үстүндө иш алып барат. Бул турган иш. Ошон үчүн бардыгы сиздердин колуңуздарда, урматтуу шайлоочулар. Эртең добушту кандай бересиздер, ошого байланыштуу маселе чечилет. Эгерде сиздер мурдагы айыл өкмөт башчысын, мурдагы акимди, ушул жердеги жанагындай коррупциялык ишке аралашкан адамдарды шайласаңар, маселе өзгөрбөйт. Жашообуз таптакыр өзгөрбөйт. А эгерде жаңы сунуш менен келген, жаңы идея менен келген, ал турган мамлекеттик деңгээлдеги өзгөрүүгө алып келе турган идея менен келген адамды шайласаңар, анда өлкөбүздө өзгөрүү болушун Кудай кааласа биз күтсөк болот. Рахмат. Kişine elge kayrılı şayloslara Assalamu alaikum hurmatlı tuğanlar. Hurmatlı eli cürt uşun %10'anın yaşamışları yana köpçülüğünler attığı başlığı Semiyanın başı iştegen diktersine Semiyanın başısınlar. Yana aldığınızda çoğun işler durar. Ben bu kişini 10 sene vaxtıda 1 yıl 2 yıl köp nablidat kıldım. Kançadagan toğuk urdap kamalgandardı, kedey kemikaldardı başını sılap, yoğurt miyesi kançadagan nimelerde talaşıp, şulardı türmeden çıkargan. Buna ben kepildik verip aytalam. Yok bu kişinin tirüsünü, özünü tolku televizyonda nablidat. Keçe yakında gördüm. Anan bu kişi bu yerde tanıdığının, bu bizim elde tanıdığının soruda verildi. Bizde mindegen gektarlar jatat. Akça yok dıykanlarda. Şunu işletişke, kaytıp cinatışka, satışka yani şu tergilikten demesi. Bu kişinin analizde gördüm 15 günden beri. Milyardagan akça ap gelip, pramı ap gelip, investisyon salışka bu kişinin kudreti de cetet, başı da işteyip, savatı da cetet. Ben şunca bu kişiye analizledim, başka yerlerden, bağırdık nimeden. Bu bir. İkincisi, oşa investorlar külüp gele durgan, şu yerge oynap külüp gele durgan, yakşı mizamlardı yazıp, şurada şu yerge çurkap gele durgan şuna, bu kişinin başı da cetet. Ben köp gele durgan adam mı? Azı bana şu 94 demiş, aile oldu da bardığını gördüm. Bana iki kelin saylangan ede koşulu bir geldi başka 30 yıldan beri bir deputat gelgeni yok. Bir deputat ben tırıyorum elbettere geldim. Ana dağın bu kişinin artık korrupsiyadan taza. Ben işini vaytalamın. Ana savatı da cedet. Eğer şunda kişini koldan çıkarıp şaleye alvasak ana onda endi tarım bayılır. Hiç kimimiz. Ana şundayla yaşayıveririz da. Çıkan aç. Kızmatın adı kılıbıren dedi. Muş Sami'nin bu kişinin başı da işte. Koluna kelet. Çoğun memleketlerde var iştep da geldi. Bu şu nemede Kırgızistan'da esetörü adamlardan biri. Ben bunu panik akıl aytkanım yok. Ana bak yüge vargılarda tuğanlar başınardı iştep bile. Yakşı oylongular. Kaçan sızdap şu yerde körüp yatağız. Canımına amnisiyete bergen üylördün cüzdüğü mindegeni jatar. Mindegeni jatar. Kim ne vergen bütürgen bularga kim der vardı şu ne bile bile. Kuday buyursa
köp kede kambag'alga bardıq adamlarga jardam tiyet dep işleyim. İşendiremin. Молодец. Ana oyağını özünüzde başınızdan işlettiğinizde Молодец. bu kişini koldan çıkarmayın. Şöncülüsün. Ben akıl düşünceye zettim. Çok rahmat. Çok rahmat. Тандоо деп атат. Bunlar аксакал тандоо. Ар бир күн тандоо өзү. Ар бир тандоо обед жейми жебейм деп тандайсың. Ошо кандай биз тандообузга жараша жашоо ошондой болуп атат. Ошон үчүн сиз аксакал аябай рахмат. Сиз да анализдепсиз, аябай изилдепсиз. Биз эми көп адамдар телевизор көрбөгөндөрүбүз бар, телефон көрбөгөндөрүбүз бар. Бирибизге жеткирип, жакшы иштерин айтып деп, направлениени буяка бурайлычы. Постоянно бул жакта жүрбөй деп жаңылык кирсенчи, жолубуз жаңырсын дегендей, өзүнүн мына канча жерлер жатат, ошолордун баарын иштетүүгө суулар жетпейт. Анан продукцияны сатып алыпчы. Эң жаман нерсе, дыйканга жаман нерсе, ошо сатып 6 ай өстүргөн капустасын, например, кайра барып поляга төккөн ошо экен да. Ошону элестетиңиздер. Ошондо ошондой болбос үчүн бизге жаңылык кириш үчүн жаңы адам тандашыбыз керек, алтындарым. Дагы кимде суроо бар? Деңиз сиз да. Суроо берип коеюн эми. Абдан жакшы өткөн жолугушууда дагы Ооба. укканбыз программаңы кайнамайын. Мына азыр да кайра келип отурасың. Анан жанагы балдар, агитатор балдар группаларга бөлүп аткан, жана пойлени кыдырып, көйгөйлүү жерлерде барып көрүп атканыңарды көрүп сүйүнүп эле атабыз, эми колдойбуз буюрса. Анан мен айта турган нерсе, мына ар бир үйдө азыр мал чарбачылыгы менен алектенет, апалар уйсайт, келиндер уйсайт. Анан ошол уйду каяка жаят, биздин Жаңы Жер айылындагы жайыт жок. Ошол эле уй баккан киши бир сотук жери жок. Чөптү сатып алат. Анан кайра ошол өндүргөн сүтүн сокур тыйынга сатат. Эң көйгөйлүү маселе ушул да. Ошол сүт менен мына жумушчулорунун жок болгондугуна байланыштуу ошол сүт менен самынын алат, чайын алат. Ал арзыбаган сүттүн баасы сокур тыйынга айланып, жазында керек болсо 5-6 күндө жанагы сүт ташыган балдар келбей коет. Аны болсо каяка батырарын билбей, анан мал кармаштын деле кереги жок деп көбү мал кармабай да койгон учур болот. Бирок муктаждык сүт маселесин аябай зор да. Бул ылдый зона, бул ушу баары эле көйгөй ушул негизи. Айымдардын көйгөйлөрү ушулар. Ушул маселени да эске алсаңыз, жанагы айтылган жаңы заман багап, сонун нерселерди айтып атасыз. Ошо баарын убада үйрөтүп атасыз. Абдан убаданы катуу үйрөтүп атасыз. Эми биз колдоп гана беришибиз керек. Анан сиздин аткарганыңызды жана өзүңүз айткан жаңы мыйзамды кошуп атасыз. Ошол мыйзам менен биз талап кылабыз буюрса. Анан эми өзүңүз номерди унутпайсыз, кабинадан ырдайсыз. Ай рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Өзү урматтуу шайлоочулар, депутаттын 3 ыйгарым укугу бар. Аны эч ким тартып алган эмес. Биринчи мыйзамды демилгелеп жазып кабыл алат. Экинчи мына ошол мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдүк кылат. Үчүнчү элдин көйгөйүн мамлекеттик деңгээлде көтөрүп, өкмөттүн алдына коюп, өкмөттүн планына киргизип, анын чечилишин талап кылат. Ошон үчүн менин берген убадалардын бардыгы мына ушул депутаттык ыйгарым укуктун тегерегинде болуп атат. 4 мыйзамды Кудай кааласа менин ыйгарым укугума кирет. Мен Кудай кааласа парламентке келген күндөн баштап мына ушул 4 мыйзамдын үстүнөн иш алып барып, аны турмушка ашырганга мен болгон күчүмдү жумшайм. Анда эмесе сурооңуздар жок болсо, Аманбаевдин колдоочулары амансыңарбы? Бактыбектин колдоочулары бактылуусуңарбы? Бактылуу болбой каяка барабыз? Алла таалам бир күндүк подарка кылып атса, дагы бир күн болсо да жашап кой дегендейчи. Анан Алла таалам кыймылды жакшы көрөбүз. Алла таалам бизди жаратканда кыймылда деп жаратат экен да. Кыймылда калсаң ар кандай оор сыркы менен алып кетет. Ошон үчүн алтындарым, бир эле депутат кыймылдай берсенчи, жапатырма кыймылдашка туура келет. Бирок эң жакканы мага ар бир айылга 2-ден 3-төн өзүнүн мындай адамдарын коюп,
обратный связь деп коет го. Ошо обратный связьди койгондон мен аябай сыймыктанып турам да. Канчалаган депутат келди. Канчалаган чоң жиптери менен келип, чоң кашелектери менен келип таркатып нелерге. 5 күндө майың түгөнүп калат. А бизге 5 күндүк эмес, 5 жылдык, 50 жылдык жашоо куруш үчүн кичине ойлонуп туруп, 18 жаштагы убактыбызды эстеп коюшубуз керек талкындарым. Бар болгула, бай болгула. Ушул 4 мыйзамды колдоп коелу. Кол чап, Директив. 4 мыйзам. 4 мыйзам. 4 мыйзам. 4 мыйзам. Киргизген Аманбаевди колдойбуз. Аманбаев. 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 Рахмат чоң. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Чоң рахмат. Келечекти өзгөртүү өзүбүздүн колубузда. Ошон үчүн убактыңыздарды бөлүп, күндүн суугуна карабай келгениңиздерге баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Кудай кааласа 30 ноябрдан кийин жеңишти чоңу белгилейлик. Баардыгыңыздарга Амин. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Жакшы сүйлөдүңүз, аябай жакшы. Чоң рахмат. Алыстап коюш керек экен да. Кандайсыз? Жакшы.